Чабуулга дуушар болгон Борбор калаадагы үрөө учурган түн. Караңгыда дрондор биринин артынан бири келип жатты. Тургундар жүрөктүн үшүн алган мындай көрүнүштөн улам жер астында баш калкалоого аргасыз. Кремлдин Украинага берген билдирүүсүн анын асманынан көрүүгө болот. Ок атышууну токтотуунун түрү жок. Дрондорду токтотууга аракет кылган Украина аскерлеринде болсо тыныгуу жок. Чоң пулемотторду гана көрөсүң. Было застосування, ціль пішла в напрямку міста. Бири-бирине теңгелбеген күчтөрдүн кармашы. Алар жаңы эле дагы аткылай башташты. Дагы бир шахид дронун байкап калышты көрүнөт. Алыста дагы бир отряддын аткылап жатканы угулууда. Алар дронду ушул курал менен атып түшүрүүгө аракет кылып жатышат. Бул Орусия менен чектеш жайгашкан Сумы аймагындагы коргонуу бригадасынын түнкү салгылашуусу. Киевди бутага алган дрондордун көбү ушул жерден, алардын үстүнөн учуп өтүшөт. Дрондордун учуп баратканын көргөндө сизде, сиздин командаңызда кандай сезимдер болот? Жакшы эмес, аларды көрүп көңүлүң чөгөт. Бирок чынын айтсам, өзүңүз көргөндөй аны сезгенге да убакыт жок. Бири келсе анын артынан экинчиси келет. 1 жылдан ашык убакыттан бери ар бир күнүбүз бири-бирине окшош. Мында кыймылдагандын баары бутага алынат. Сумыда жай тургундарга толгон бул автобусту орустардын дрону талкалап салган. 9 киши набыт болду. Маргарита Гусекованы урандылардын астынан куткарып калышкан. Бирок ал 3 жакын адамынан, апасы, агасы жана сиңдисинен айрылды. Мен сиңдиме бул жака келбе, жардыруулар болуп жатат деп айткам. Бирок ал баары бир келип, мени менен бир ай турду. Баары жакшы болчу. Бирок биз бул автобуска түшкөндө чабуул болду. Маргарита акыркы жолу сиңдисинин чачырап кеткен денесин көргөнүн эч качан унута албай турганын айтат. Президент Путиндин жеңишке умтулуусундагы чабуулда дагы бир үй бүлө кыйрады.